Саламатсыңар урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү көнүгүүбүз 7-чи көнүгүү болот. Бүгүнкү көнүгүүбүздө корпусту чыгабыз. Корпус 4 отверстие бар бул жерде. 3 отверстие бири-бирине окшош. Диаметри 28. Булар 1, 2, 3. Бул биринчи отверстие. Бул не 28 мм. Кийинкиси болсо диаметри 20 мм. Андан тышкары тышкы жана ички радиусларыбыз бар. Андан кийин кошумча жардам сызыктар бар бул жерде. Бүгүн ошолорду чыгабыз. Демесе баштадык. Сол жактан баштайм. Круг, центр 24, 28-тен жарымы 14. Кийинки отверстие болсо, ошол биринчи отверстиенин центринен кийинки центр, кругтун центрине чейин 60 мм. Лайнды тандап туруп жардам чызык чыгып алам бул жерде. Горизонтал жана вертикал. Чыгып алдык. Offset 60. Копия же болбосом кайра кругту тандап туруп эмне басам. Кааласаңар копиялап жылдырып алсаңар болот. Кийинки кичинекей отверстиебиз бул жерде. Бул жерде горизонтальный осьтон өйдө 40, вертикальный болсо солдон оңго карап туруп 22 мм. Стричти тандайм. Буну бир аз узартып алабыз. Пробел, базовый точка. Негизги бул сабактарыбыз эмне жаңы үйрөнүп аткан досторубуз үчүн эмес, орто деңгээлде билген, автокадты билген досторубуз үчүн арналган. Offset 40 мм. Кийинкиси болсо бул 22 мм. Кайра пробелди басам. Автокад эң акыркы команда же болбосо комбинацияны өзүнүн эмесинде сактап калат. Солдон оңго 22. Бул жерине бул отверстиенин центри болду. Круг 20 диаметрдин радиусу 10. 3 отверстиени чыгып алдык. Эми эң өйдөкүсү болсо бул центрден бул жака карап туруп 56. Горизонтальный осьтон бойлоп 82 мм өйдөгө болот экен. Кайра offset 82. Мындан болсо 56. Ондон солго карап жылдырабыз. Пробел 56. Жака жылдырып алдык. Центрини таап алдык. Бул жер экен. Кругту тандайм. Бунун диаметри деле 28, радиусу 14 болот. Эми жардам сызыктарды өчүрүп салам. Тышкы радиустарды чыйып баштайм. 27, 3 үчүн тиешелүү болот. Круг, центр 27, 1. Копия, центр, базовый точка, центр. Бул 83-тө чыгып алыш үчүн бул жерде ички 30 радиус чыгып алабыз биринчи. Филет
радиус 30 пробел бастык. Эми 80 радиусту чийиш үчүн бул 30 радиустун центринен пайдаланабыз. Круг 30 радиусун таптык. Бул жакка 83 дейбиз. Чиймеден ката кеткен мен текшерип көрдүм. 83 эгер радиус бере турган болсок, бул туура эмес болот. Жасап көрөбүз. Көрүп турганыңардай бул жерге туура келбеди. Кайра круг 30-дун центрин тандап туруп, эгер 84 мм кыла турган болсок, эмне аябай туура так болду. Эми кругдун ичиндеги керек эмес болгон жерлерине трим менен өчүрүп салабыз. Трим бир жолу басам пробелди. Андай кылып өчүрүп салабыз. Кайра пробел. Бул эки жердеги 10 радиус кылган учурда бул сызыгыбыз автоматтык түрдө жок болуп кетип атат. Ошон үчүн буну копиялап алам. Fillet радиус 10 iki tarafты тандайм. Же болбосо бул сызыкты экиге бөлүп салышыбыз керек. Ал үчүн биз бул жерден эмне? 1-2 тандайбыз. Тандадым. Биринчи точка, экинчи точканы бердим. Кайра fillet пробел. Кайра fillet тандайбыз. Туура эмес болду. Fillet радиус кайра пробел. Жака беребиз. Эми бул сызыгыбызды кайра алып келсек болот бул жака. Буну өчүрүп салам эрейс менен. Move. Бул жака алып келебиз. Мен автокадта клавиатура командный строка менен иштегенге аябай көнгөнмүн. Кээ бир учурларда эмне командный строкадан бул жактагы командалардын кыска аттарын тандап, эгер колдоно турган болсом, аябай эмне командный строканы ошону кайталап эме кылсаңар силер үчүн аябай пайдалуу болот. Өткөнкү сабактарда командный строкадан ошол командалардын кыска аттары менен жасаган себептүү досторубуздан комментарий болду мага. Үйрөнүп аткан аябай бат жасап атасыз деп, ошого кичине кененирээк маалымат берип, шашпай үйрөткөнгө аракет кылам. Чимебизди даярдап алдык. Эми ошол керектүү жерди тандайбыз, солдон оңго карап туруп. Андан кийин бул жерде эмне join бар. Join командасы. Сол тарап басам. Join'дун кыргызча котормосу соединить. Бул жердеги сызыктар бири-бирине байлап чыкты. Эми hatch штриховка. Бул жерде биринчи. Алсын сол тарабы менен басардан мурда эмне pick points кылабыз. Ошону тандап алгыла. Аны ошол ортолукка басып эмне кылабыз. Алып келе турган болсоңор, ошол автоматтык түрдө көрүнүп баштайт. Алсын сол тарабын басам. Тандалды. Escape. Биздин штриховкабыздын көрүнүшү бөлөкчө. Өткөнкү сабактарда жасаган штриховкаларды колдонсок болот. Match Properties тандайм. Алсын сол тарабы менен бул жака алып келип сол тарапты кайра басканда свойствосы өзгөрөт. Карама каршы болуп калды. Градусын түздөйбүз. Тандайм. Алсын сол тарабын басып. Жерге 180 кылам. 180 кылганда бул абалга келди.
Эми бул эки сызыкты чыйып алабыз. Аябай аракет кылып көрдүм. Түз жерди тапканга. Ондай кылып туруп, мисалы үчүн эгер мен бул жерди тандасам, көрүп атасыңар, бул жер ачык калып атат. Ошон үчүн болушунча түз жасаганга аракет кылабыз бул жерде. Кийинкиси болсо, бул жерден мындай ромбик чыгат. Квадрант. Квадрантты тандайбыз. Экинчи квадратка чейин. Чиймебизди даярдап бүттүк. Эми бунун ортосундагы осьовой сызыктарды жасайбыз. Line. Мисалы алабыз мындай. Базовый точка. Буну тандап туруп, ортону бас тандайбыз. Мисалы үчүн сызыкты тандадым. Маустун сол тарабы менен ортоңку квадратка сол тарапта басам, пробилди басабыз. 1 move командасы. Кайра басам, rotate. Бул жерден копияны тандайбыз. 90 градуска. Ошондо бул негизги эмени 90 градус кылып, ондон солго карап туруп жылдырды, power кылды, rotate кылып. Буну копия кылып бул жака алып келди. Copy, select object, базовый точка, centerди алам. Бул чоң эмелерге коюп баштайбыз. Кругтарга. Кичинекейге да коюп салабыз мындан. Centerди табыш үчүн ошол кругтун эмесиге алып келебиз, просто алып келе турган болсок, centerди көрсөтүп баштайт. Осьовой эмелерди жасап алдык. Свойствосын которобуз. Properties бул. Керектүү болгон свойствону тандайбыз. Мындай кылып жасабыз. Буну өчүрүп салам. Эми биринчи радиустарды берип салабыз, андан кийин диаметрди беребиз. Радиустер кайсы жакта? Бул жерде, бул жакта, андан кийин бул жер, бул жана бул. Ал үчүн стрелканы басып турам, радиус тандайм. Радиус 27 кетти. Бул 30. Бул болсо 84. Кейін бұл жерде 10. Кайра пробел. Анан бұл жерде. Эми диаметр қалды. Стрелканы басып туруп, диаметр тандайм. Бұл жер 20 мм. Жер болсо 28. Пробел басам кайра. AutoCAD эң акыркы команда же болбосо комбинацияны эмне сактап калат өзүндө. Пробел же интерди баса турган болсоңуз, кайра ошол эмне жумуш абалына келет. Муну бир аз чыгырып салабыз. Диаметрлердин баарын жасап бүттүк. Эми түз размерлерди беребиз. Бул корпус квадраттын прямоугольниктин ортосуна туруп калыптыр. Туруш керек. Анча эмне кылабыз? Солдон оңго карап туруп тандайбыз. Move, базовый точка. Бул жака алып келип коебуз. Бул жер 56 см болуш керек. Keyingisi болсо 82.
болсо 40. Бул болсо 22. Бул жактан 60 мм. Bundan бирөөнү тандайбыз. Солдон оңго деп чыйган эмеси тандап туруп, маустун оң тарабын басабыз, isolate object. Келдик. Калаган мындан диаметр же радиустан бир-бир тандап алам. Маустун оң тарабын басам, select символдорду басам, барын тандады. Кайра маустун оң тарабын басып туруп, буну да изоляция кылам отдельно өзүнчө. Match properties тандап туруп, солдон оңго тандай турган болсом, барын тандап, цветин өзгөртсөк болот. Изоляция бүткөндөн кийин кайра маустун оң тарабын басам, калаган бош жерге, андан кийин End Object Isolation бассам, бул өзүнүн артка келип калат. Бул жерге копияны басабыз, тандайбыз, пробел, базовый точка, бул жакка алып келебиз. Biraz öydүрүп. Bunun аты корпус. Эки жолу же болбосо add деп басабыз. Эки жолу текстке баса турган болсок, өзгөртсөк болот. Корпус. Чиймебиз даяр болду. Эми 6-cı listi basıp turup, mouse'un oң тарабын басып туруп, move or copy тандайбыз. Create a copy'ni басабыз, кличке коюп. Окей. 6-cı listin негизинен биз өзүбүзгө копия жасап алдык бул жерде. Маустун сол тарабы менен кармап туруп, бул өйдө да кара стрелкага карап, жагашына карап туруп, 6-дан кийинки оң жакка жылдырабыз. Бул жакка да эки жолу басам. 6-ны жети кылабыз. Окей. Пробелди интерди басып болбосо. Viewport'un ичиге маус стрелканы алып келип туруп эки жолу басабыз. Клавиатурадан Z-ны басабыз. Пробел. Шол керекти болгон чийменин амесини туура 4 бурчтуктун ичине алып келебиз. Көнүгүү жетти. Муну эки жолу баса турган болсок, эмне өзгөртүп мүмкүнчүлүк алабыз. Так, кайра viewport'ун ичине кирдим. Муну копиялайм. Тандап туруп, клавиатурадан Ctrl+C-ни басабыз. Бул жактан көрсөңөр болот. Кайра бош жерге эки жолу басам, же бир жолу. Viewport'тан чыгып кетиш үчүн бош жерге эки жолу басабыз. Бул жерге кайра эки жолу. Корпус. 7-ci көнүгүүбүздү чийип бүттүк. Азыр негизги чиймени мен чоңураак кылып көрсөтүп коем азыр. Эгер сабак учурунда кээ бир чиймелерди унутуп калган болсом, же болбосо аткарбай калган болсом, силер аткарып койсоңор болот. Паузаны басып туруп, чийген чиймени бул жерден текшерип алсаңар болот. Көнүгүүбүз аягына жетти. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.